Саламатсыздарбы, биз бүгүн сиздер менен теңдемелер системасы деген темада видео сабак жасайбыз. Каалагандай барабардык, мисалы үчүн тамгалар катышкан болсо, теңдеме деп аталат. Ал эми бул бир өзгөрмөлүү теңдеме болот, себеби бул жерде бир эле тамга бар. Ал эми эки тамгадан турса, анда эки өзгөрмөлүү теңдеме деп аталат. Бул жерде бизде ax плюс b дегенибиз эки өзгөрмөлүү теңдеме. Бул жерде x жана y өзгөрмөлөр. A, b, s'лар сандар. Эгерде ушундай эки теңдемеден турса, бул теңдемелер системасы деп аталат. Бул жерде бул эки теңдеме бири-бири менен байланыштуу. Ошондуктан система деп аталат. Теңдемелер сызыктуу жана сызыктуу эмес деп бөлүнөт. Эгерде теңдеме ушул түрдө жазыла турган болсо, анда бул сызыктуу теңдеме деп аталат. Башкача айтканда, бул өзгөрмөлөрдүн алдында сандар болуш керек жана өзгөрмөлөрдүн ортолорунда кошуу, кемитүү белгилери болуш керек. Ал эми көбөйтүү болсо, даража болсо, тамыр болсо, же болбосо башка бир кошуу, кемитүүдөн башка бир амалдар бар болсо, анда бул сызыктуу эмес теңдемелер болуп калат. Демек, бул жерде бизде жашыл менен жазылган теңдемелер бул сызыктуу теңдемелер. Бул теңдемелердин алдындагы коэффициент сандар жана булардын ортосунда кошуу жана кемитүү деген гана белгилер бар. Ал эми бул жакта сызыктуу эмес теңдемелер көк менен жазылган. Бул сызыктуу эмес, себеби бул жерде көбөйтүү бар, а бул жерде даража бар. Бүгүн биз сиздер менен сызыктуу теңдемелердин чыгарылышын үйрөнөбүз. Сызыктуу теңдемелерди чыгарууда эки метод бар. Эки методду тең үйрөнүүнү карайбыз. Бул биринчи метод, бул ордуна коюу. Ал эми экинчи метод кошуу методу. Биринчи биз ордуна коюу методун карайбыз. Азыр ордуна коюу методун колдонууда эгерде ушундай бир сан бар болсо, коэффициенти 1 болгон, башкача айтканда, коэффициенти жок болгон тамганы биринчи тандап алабыз. Бул жерде x'тин коэффициенти жок, ошондо оңой болот. Ал эми мындай тамгалар бирөө эмес, бир нече болсо, ошондон бирөөсүн гана тандап алышыбыз керек. Жана бул тандап алган тамгабызды гана калтырабыз ушул теңдемеден, а калгандарын барабардыктын аркы жагына алып өтөбүз. Барабардыктын аркы жагына алып өтүп жатканда белгиси өзгөрөт. Белгиси бул алдындагы белгини карап жүрөт. Бул жерде x'ти калтырабыз. 4. Ал эми 3тү барабардыктын берки жагына алып өтөбүз. Бул 3 деген бизде минус болчу. Барабардыктын берки жагына өтүп жатканда белгисин өзгөртөт. Плюс болуп калат. 3y. Мынакей биз x'ти y аркылуу туюнтуп алдык. Эми бул жактагы x'тин ордуна барабардыктын бул жагындагы сандарды, тамгаларды жазып алабыз. Демек, x'тин ордуна бул алды сызылган туюнтманы жазып алабыз. Анда 5, x'тин ордуна 4 плюс 3y. Андан кийин бизде плюс 3y бар. Барабар минус 1. Жаздык. Эми кашаны ачабыз. Кашаны ачуу үчүн бул 5ти биринчи 4кө, анан 3кө көбөйтөбүз. 5ти 4кө көбөйтсөк 20, 5ти 3кө көбөйтсөк 15y плюс 3y барабар минус 1. Көргөнүңүздөрдөй эле бул бир өзгөрмөлүү сызыктуу теңдеме болуп калды. Эми буну кадимки теңдемени чыгаргандай чыгарабыз. Алгач тамгасы бар, өзгөрмөсү бар сандарды барабардыктын бир жагына,
өзгөрмөсү жок болгон сандарды барабарлыктын экинчи жагына алып өтөбүз. Бул жерде бизде өзгөрмөсү барлар 15y плюс 3y. 15y'га 3y'ти кошсок, кошууда 15ке 3'тү гана кошуп коебуз. Анда 18 болот. Y жөн эле жазылат. Y'ти кошпойбуз. Бул деген 15 сом плюс 3 сом деген сыяктуу сөз. Биз сомду эч кандай өзгөртпөйбүз. Кошкондон кийин 18 сом деп эле айтабыз. Ошондуктан Y'те дагы эч кандай өзгөрүү болбойт. Барабар минус 1 20-ны дагы азыркы биздин 3y'ге окшотуп, барабарлыктын аркы жагына алып өтөбүз. Бирок алып өтүп жатканда белгиси өзгөрөт. 20 бул жакта оң сан болчу, плюс белгиде болчу. Ал эми барабарлыктын аркы жагына өтүп жатканда минус болуп калат. Эми 18y барабар бул жерде минус 1 минус 20. Бул экөөсү тең минус. Ошондуктан минус дейбиз дагы жөн гана буларды кошуп коебуз. 1ге 20-ны кошсок 21. Эми y'ти табуу үчүн минус 21'ди бөлөбүз 18ге. Бул бизде так бөлүнбөйт, ошондуктан бөлчөк түрүндө гана жазып алган бизге оңойраак болот. Анда бөлчөк түрүндө жазсак 21 бөлү 18. 3кө кыскартып сала турган болсок 6, 7 минус бар. Ушул сан келип чыгат экен. Эми бул жерден бизде y ушул санга барабар. Эми x'ти табуу үчүн бул теңнемени колдонобуз. X барабар 4 плюс 3 көбөйтүү. Y'тин ордуна маанисин жазабыз. Минус 7 бөлү 6. Оң санга терс санды көбөйтсөк, терс сан келип чыгат. Анда бул барабар болуп калат. 4 минус бул көбөйтүүнү аткарганыбыз. Көбөйтүүнү аткара турган болсок, 3 менен 6 кыскарат. 3кө 3'тү 3кө бөлсөк 1, 6'ны 3кө бөлсөк 2, 7'ни 2ге бөлсөк 3,5. Анда муну текшере турган болсок, азыр текшерүүнү бул кагазга чыгарабыз. X'тин ордуна x'тин маанисин жазабыз. Мынакей 0,5 чыкты x. Минус 3'түн ордуна, y'тин ордуна y'тин маанисин жазабыз. Минус 7 бөлү 6. Барабар. 2 терс санды көбөйтө турган болсок, оң сан келип чыгат. Башкача айтканда 2 минусту көбөйтсөк плюс болот. Анда бул 0,5 плюс 3 менен 6 азыркыдай эле кыскарат. 7'ни 2ге бөлсөк 3,5. Кошсок 4. Демек бул биринчи барабардыгыбыз туура болду. Эми экинчисин текшеребиз. 5 көбөйтүү 0,5 плюс 3 көбөйтүү минус 7 бөлү 6. Азыркыдай эле көбөйтүүнү аткарып жатканда бул экөө кыскарат. Оң сан менен терс санды көбөйтсөк минус болуп калат. 5'ти 0,5ке көбөйтсөк 2,5 минус 3,5. 2,5ке караганда 3,5 чоңураак. Ошондуктан биз 3,5тен 2,5ти кемитебиз. 1 жана 3,5тен белгисин коебуз. Минус 1.
биздин жообубуз менен дал келди. Демек бул туура жооп. Теңдемелерди иштеп жатканда жоопту сөзсүз жазуу керек. Эгерде жооп жазылбай калса, анда аягына чейин чыгарылган эмес деп эсептелип калат. Себеп дегенде кээ бир теңдемелердин тамырлары табылган менен бардык тамырлары жообу боло бербейт. Кээ бир тамырлар жоопко кирбей калышы мүмкүн. Ошондуктан жообун жазып коюш керек. Жоопту жазып жатканда кашанын ичине биринчи x'тин маанисин, анан y'тин маанисин кылып жазып коебуз. Же болбосо x барабар монча, y барабар монча деп да жазып койсок болот. Бул кыскара. Ошондуктан ушуну колдонууну чечтим. Бул ордуна коюу методу болгон болчу. Эми кошуп салуу методуну карап көрсөк, ал методду колдонуу үчүн биз бул теңдемелердин биринчи же экинчисин ушундай бир санга көбөйтүшүбүз керек. Бирөөсү мисалы үчүн оң сан болуп, жоңо эле мисал келтирейин. Бирөөсү 3 боло турган болсо, бул коэффициенттердин, y'тин коэффициенттеринин. Экинчиси -3 боло тургандай болуш керек. Экөө бири-бирине карама-каршы сандар боло тургандай болуш керек. Андай болуш үчүн, мисалы үчүн, биз бул экинчи теңдемени -3кө көбөйтүп алышыбыз керек, туурабы? Анда көбөйтүп алабыз. Экини -3кө көбөйтсөк, -6x. Y'ти -3кө көбөйтсөк, -3. Y барабар 4'тү -3кө көбөйтөбүз, -12. Мынакей көбөйттүк. Эми биринчи теңдемени жазып алабыз дагы. Бул экөөнү бири-бирине кошобуз. X'ке x'ти, Y'ке y'ти, сандарга сандарды кошо турган болсок, 4 - 6 деген келип чыкты. 6 4кө караганда чоңураак. Ошондуктан 6дан 4тү кемитебиз. 2 жана 6нын белгисин, минус белгисин коебуз. -2x болду. Ал эми 3 - 3 0 болду. Демек y'биз жок болуп кетти. Биз ушул y'ти жок кылыш үчүн ушундай санга көбөйтүп кошуп алдык. Эми барабар -12 + 6 же болбосо 6 - 12. Бул жерде дагы 12 6га караганда чоңураак. Ошондуктан 12ден 6ны кемитебиз жана чоң болгон сандын 12нин белгисин коебуз. -6. Демек биз колубузга -2x барабар -6 деген теңдемени алдык. Бир өзгөрмөлүү теңдеме. Мындан x'ти табуу үчүн биз бул -6-ны бөлөбүз бул -2-ге. Терс сан менен терс санды бөлгөндө оң сан келип чыгат. Анда 6-ны 2-ге бөлсөк 3. Демек x барабар 3 экен. Эми биз y'тин маанисин табуу үчүн бул теңдемелердин бирөөсүн ушундай бир санга көбөйтүшүбүз керек. Эми x'тер жок болуш керек. Ал үчүн мынакей бул жак 4, а бул 4 болуусу үчүн биз 2ге көбөйтсөк болот. Ал эми -4 болуусу үчүн -2ге көбөйтүп алсак болот. Анда экинчи теңдемени -2ге көбөйтөбүз. 2-ни -2ге көбөйтөбүз, -4x плюс -2y
Анан барабар 4'tü minus 2'ye көбөйтөбүз. Minus 8. Birinci теңдемени жазып алабыз. Жана кошобуз. Кошо турган болсок, 4 minus 4 болуп калды. 4'төн 4 алсак 0. Демек, бул жерде биздин x'дарыбыз жок болуп кетти. 3 minus 2 болуп калды. 3'төн 2'ни алсак 1 эле y калат. 1'ди биз алдына жазбайбыз. Себеп бул жерде ансыз деле 1 дана y бар экендиги белгилүү. Ошондуктан 1'ди жазбайбыз. 6 minus 8 болуп калды. 8 бул жерде 6'га караганда чоңураак. Ошондуктан 8'ден 6'ны алабыз 2. Жана 8'дин белгисин коебуз. Minus 2. Бул жерде биз жообу x барабар 3, y барабар minus 2 деп таптык. Азыр текшерүүнү аткарып койсок. X'tin ордуна биз 3. Текшерүүнү биринчи аткарыш керек болчу, балким биздин жообубуз туура эмес болуп калар. Анан жоопту жазыш керек. 4x'tin ордуна 3'tü жазабыз. 4 көбөйтүү 3 плюс 3 көбөйтүү y''тин ордуна minus 2'ni. 4'кө 3'tü көбөйтсөк 12. 3'кө minus 2'ni көбөйтсөк, оң сан менен терс санды көбөйтсөк, терс сан келип чыгат. 3'кө 2'ni көбөйтсөк 6. 12'ден 6'ны алсак 6. Бизде биринчи теңдемебиз туура болду. Эми экинчисин 2 көбөйтүү 3 плюс 1 штук y minus 2. 2'ге 3'tü көбөйтсөк 6. Кашаны ача турган болсок, оң менен терс боло турган болсо, оңго терсти көбөйтсөк терс келип чыгат 2. 6'дан 2'ni ала турган болсок 4. Экинчи теңдемебиз дагы туура болду. Демек, биздин жообубуз туура экен. Бул кошуп салуу методу. Бирок бардык эле учурлардан, мисалы үчүн, жообу азыркыдай анык сандар чыга бербейт. Ошол учурларды карап көрсөк, мисалы үчүн бул теңдемени иштеп көрө турган болсок, бул жерден x'ти тандайбыз. X'ти калтырабыз. 3y барабардыктын берки жагына алып өтөбүз. Демек, плюс 3y. Эми x'tin ордуна бул туюнтманы коюп алабыз. 2. X'tin ордуна 4 плюс 3y жазып алабыз. Минус 6y дейбиз, барабар 8. 2'ге 4'tü көбөйтсөк 8. 2'ге 3'tü көбөйтсөк 6. Барабар 8. Эми бул жерден 6y''дан 6y ала турган болсок 0 болуп калды. Биз 8 барабар 8 деген жоопту алдык. Ушундай учурларда, башкача айтканда, бир сан барабар экинчи сан болуп, бул туура болсо, бул барабардык. Анда биз жообун жазып жатканда x бардык чыныгы сандар дейбиз. Же болбосо x'tin чексиз көп тамыры бар. Бул теңдеменин чексиз көп тамыры бар. Ошондой эле y''тин дагы. Же болбосо сөз менен x, y бардык чыныгы сандардын маанисин ала алат деп жазабыз. Башкача айтканда, бардык кайсы санды койсок коелу, бул барабардык туура болот. Себеп бул жер бизде туура болду. Кошуу методунда дагы
кошуу методуна дагы мисал үчүн бул теңдемени чыгарып жатканда бул биринчи теңдемебизди биз 4кө көбөйтүп алалы. 4кө көбөйтө турган болсок 4y минус 4x барабар 16 минус 4y плюс 4x барабар 16 минус 16 кошо турган болсок 4 минус 4 0 минус 4 плюс 4 кайра эле 0. Демек барабардыктын бул сол жагы бизде 0 болду. Ал эми оң жагы 16 минус 16 кайра эле 0 келип чыкты. Демек бул барабардык туура. Анда биз жообун x бардык чыныгы сандардын маанисин ала алат. Y дагы бардык чыныгы сандар деп жазып коебуз. Демек бул чексиз көп бардык чыныгы сандарды кое турган болсок, каалаган саныбызды буяка туура жооп келип чыгат. Ал эми дагы бир учур. Бул барабардыктар аягында туура эмес болуп калса кантебиз? Башкача айтканда, ордуна коюу методу менен иштейли. X'ти калтырабыз, калганын барабардыктын берки жагына алып өтөбүз. X барабар 12, 2y барабардыктын берки жагына алып өтөбүз. Бул плюс болчу, бери өтүп жатканда минус болуп калат. Бул туюнтманы алып келип x'тин ордуна жазабыз. Анда 4y минус 2 көбөйтүү 12 минус 2y барабар 8. Кашаларды ачабыз. 4y барабар минус 2 көбөйтүү 12. Барабар эмес. Минус 24 минус 2 көбөйтүү минус 2 плюс 4 берилишин туура эмес жазып калыптыр мейли. Барабар 8 4y. Анда 8y барабар 8 плюс 24. 8y барабар 32. Бул теңдеменин дагы чыгарылышы чыгат экен. Ал эми чыгарылышы чыкпаган бир теңдемени карап көрөбүз азыр. 32-ни 8ге бөлөбүз. Бул 32-ни бул 8ге бөлдүк. Анда y барабар 4. Y-тин ордуна 4 кое турган болсок, x барабар 12 минус 2 көбөйтүү 4. 12 минус 8 барабар 4 деген келип чыкты. Текшере турган болсок, 4 плюс 2 көбөйтүү 4 барабар 4 плюс 8 барабар 12. 4 көбөйтүү 4 минус 2 көбөйтүү 4 16 минус 8 барабар 8. Бул туура болду. Анда жообу x4 y4. Бул жер кошуу болсо чыгарылышы чыкпай калмак. Азыр ошол учурду карап көрөлү. Мен туура эмес жазып коюптурмун. Чыгарылышы чыкпаган учурдун. Бул жерден кааласак y-ти, кааласак x-ти тандап алсак болот. Бизге оңой болгон учуру бул бул коэффициенттери оң болгон учур. Башкача айтканда x-ти тандап алдык. 8 y-ти барабардыктын бер жагына алып өтсөк, плюс болуп өтөт. 8 плюс y. Анда x-тин ордуна бул туюнтманы жазып алалы. 3y минус 3
8 plus y barabar 6 3y minus 24 3'e 8'i bölsek minus 3'e y'ni bölsek 3y barabar 6. Bu yerden 3y minus 3y barabar bu 6 minus 24 bolчу barabarlıktın ber jagına ötüp jatkanda plus bolup kalat. Anda plus 24. 3y'dan 3y'ni alsak 0. 6'ga 24'tü koşo turgan bolsok 30. Demek bu tuura emes çıkıp kaldı. Mындай учурда жообун x, y boş köptük деп жазабыз. Башкача айтканда жообу жок. Жол болсо x-nin чыныгы мааниси жок. Жол болсо тамыры жок деген сыяктуу сөз менен жазып коебуз. Теңдеменин чыныгы тамыры жок. Эми ушул эле теңдемени кошуу методу менен чыгара турган болсок, кошуу методу менен чыгарып алуу үчүн биз бул биринчи теңдемени 3кө көбөйтүп алуубуз керек. Ошондо 3x minus 3y barabar 24. 24. Эми муну орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт. Ошондуктан биз minus 3x'ти алга жазып, белгиси дайыма алдында жүрөт. Plus 3y barabar 6 деп жазып алсак болот. Буларды кошо турган болсок 3 minus 3 0. Minus 3 plus 3 0. Башкача айтканда бул жак 0 barabar 24-ке 6-ны кошсок 30. Көргөнүңүздөрдөй эле туура эмес барабардык келип чыкты. Мындай учурларда биз жообун чыныгы тамырга эмес, чыныгы тамыры жок деп сөз менен же болбосо ушундай белги менен жазып коебуз.